Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүн Instagram'да жана TikTok'то өзүнүн видеолору менен жүзүбүзгө жылмаюу тартуулап келе жаткан блогер мырза менен таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кечинде үйдө жаттам. Ассаламу алейкум. Ким? Ким? Чыга алайынбы мен? Азыр чыга калайынбы? Жатып алган. Мейли анда, бираздан барып калам. Барбайм. Ай бала. Макул. Ким? Ой, таякем посылка салыптыр. Айдоочу чалып атат. Чыгып посылканы алып атат. Эмне жалдырып отурасың? Барбайсыңбы? Бар. Кечинде үйдө жаттам кечинде. Мырза, сизге эң эле алгачкы суроом Кыргызстанга кантип келип калган? Анан ана Кудай сүйлөткөн кээ бир кыргыздарга карагандачы. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Кыргызстанга бул жака университет окуганга келгем, негизи. Университетине тапшырып келгем. Анан Манас университетинде негизи эле кыргызча жана үйрөнүш керек да, даярдоо курсунда. Кыргызча баштап үйрөнгөм. Мага кийин болгон жок, түркчө окшоп 4-5 айда эле жакшы сүйлөп калгам да. Ошондо канча жыл мурда келгенсиз? Негизи 8 жыл болду. Ошо бул сентябрда 8 жыл болот да. Анан TikTok'то дагы кыргыз тилинде тартып эткенсиз. Анан өтө бир кыргыздардын кандай десем, ада салттары, кээде стереотиптери тууралуу дагы тартасыз. Анан эмнеге кыргыз тилинде тартайын деп чечтиңиз? Негизи түрк тилинде деле тартсаңыз керек, Ооба, негизи 2019-жылы бул TikTok'ко баштагам. Мурда TikTok'тон башка көп деле YouTube, Vine тартчумун, негизи түркчө. Бирок ошо бул жака келгенден кийин негизи тарткан оюм жок болчу мен. Жубай кел тарталы деген да TikTok. Ошо менен мейли деп орусча тарталы дегенбиз. Анткени бул жактын территориясы Өзбекстан, Казакстан бүт эле орусча сүйлөйт билет. Ооба, TikTok'то да анан ошондой рек деген бир нерсе бар да. Мисалы сиз орусча сүйлөсөңүз бүт эле баары түшүнөт да. Ошондой баштаганбыз негизи кичине бийими тарталы тренд деп. Бирок келинчегим макияж жасаганы аябай неме болуп, көп убакыт кетип, анан мен тартылбайм дегенде, мен өзүм эле тартайын анда деп, кичине 1-2 видео кыргызча тарткам. 5 бармак деген ырды тарткам, анан апам айтканды тартып, ошолор аябай рекке чыгып, аябай таанымал болгон да. Ошондон кийин мен анда кыргызчаны жакшы эле билем. Мага аябай да жагат аткарган, сүйлөгөн. Ошондуктан кыргызча эле аткара берейин дедим да, тарта берейин дедим. Анан түрк жагычы, түрк тили кандай болду? Ошону негизи кийин улантайын дедим. Анткени Түркияда TikTok'тон да кичине мисалы акча жагынан көбүрөөк табышат. Ошондуктан кичине түркчө тарттым, бирок анан кичине желание келбей калды, каалоо. Анан анткени неме убакыт кичине жетпей калат экен. Күндө тартчумун анткени кыргызча. Азыр кичине күн алыс тартып баштадым. Ошондой убакыт жетпегенден кичине таштадым да. TikTok'тон учурда акча табасызбы? Негизи акча тапкан жокмун. Бир эле 500 сомго бир жарнама кылгам. Бул башка бирөөлөрдүн жарнамасы. Ооба, Шоронун жарнамасын кылгам. TikTok'тун өзүнөн акча табылбайт негизи. Кыргызстанда табылбайт, Түркияда дагы табылбайт. Мага көп сурашат, мисалы TikTok тарткандарга көп сурашат экен ушундай. TikTok'тон канча акча табасыз, мен дагы тапсам болобу деген нерсе жок да TikTok'то. TikTok'то мындай элдер сизге жарнама берет, ошону чыгарсаңыз эле ошолордон аласыз да. Анан ошондой эле бартердик рекламалар чыгаргам, жарнамалар бир канча эле. Анан бир эле акча менен жарнама алгам. Ошондон башка тапкан жокмун негизи. Анан дагы өзүңүз түрк улутунда болуп Кыргызстанга келип популярдуу болгон кандай экен?
Негизи аябай эле жагып атат мага. Мындай да бир нерсе бар, кыргыз элине де аябай ыраазымын ушул немеде да. Мен түркчө канча жылдан бери 2015-2014 тартып келем, бирок болбой калдым да, мындай чыкпай калдым. Бирок бул жакта 7-8 айдын ичинде эле аябай билинип калдым да. Ошон үчүн кыргыз элине мени мындай колдогону үчүн аябай ыраазычылык билдирем. Аябай жагат, мындай бир жерде отурсаңыз, бир жерге барсаңыз аябай эле элдер келип сүрөткө түшөт, салам берип коюшат. Ошондой да, аябай жагып атат мага. Мен жана байланышканда, кече байланышканда университетте иштейм деп калдыңыз. Сиз өзүңүз окуган жерде кайра мугалим болуп калдыңыз. Кайсы кесипти? Мугалим эмесмин негизи. Администрациялык персонал болуп иштейм. Анткени мугалим болуш үчүн көп жол бар. Магистратура окуш керек, анан докторатураны бүтүш керек дегендей. Азыр магистратура окуп атам буюрса. Азырынча жатаканада ошо администрациялык персонал болуп иштейм. Анан бизге дагы бир кызыгы, сиздин жашооңузда өзүңүздүн жарыңызды Түркиядан эмес, Кыргызстандан тапканыңыз, кыргыз кызына үйлөнгөнүңүз болот да. Ошол жөнүндө айтсаңыз, кантип таанышып калгансыз? Негизи биз Манас университетинде 1 жыл киргенбиз да, 2013-жылы. Бирок биз бири-бирибизди көргөн жокпуз. Ал башка немеде болчу, бөлүмдө болчу, анан башка класста окучу, мындай немеде. Ооба. Анан мен түштөн кийин окусам, ал эртең менен окучу да. Бирок ошо насип болуп, анан бир досубуз менен неметип, мени айтып коюптур да. Мындай бир бала бар, анан сүйгөндө аягына чейин сүйөт депчи. Анан ал да кызыгып, биринчи Facebook'тан неме комментарий калтырган мага. Анан ошо менен кичине сүйлөшүп, бирок кийинчерээк мен бир бөлмөгө келгенде эле жазсам, каяктасың, не кылтасың депчи, унутуп калдым мен депчи. Анан ал да мен немедемин деди да, стадиондомун. Ошондо мен да анда чыгайын дедим да, ал күтпөптүр мен чыкканымды. Ошо менен чыккандан кийин көрдүк да бири-бирибизди. Ошо менен 2014-тө сүйлөшүп баштадык, 2019-да үйлөндүк да. 5 жыл сүйлөшүп. Анан мисалы биздин эжебиз, ата-энеси каршы болгон жокпу эжебиз? Негизи биринчи кичине каршы болушкан. Анткени Кыргызстанда негизи ушундай бир неме бар экен да, стереотип бар экен. Аял алат, 3 аял алат, анан түрктөр аялды үйдөн чыгарбайт, анан таштап кетишет. Ушундай көп нерселер бар экен негизи. Азыр деле айтышат. Бир нерсе уксаң таң каласың да, мисалы биз 2 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. Азыр деле бир нерсе күтүп атышат менден. Түрк бул бир нерсе кылат депчи. Анан бирок батыраак көнүп калышты негизи. Мени тааныганда эле негизи жаман эл болбойт, жаман адам болот дегендей неме бар да, сөз бар да. Ошондон кийин мен тааныганда аябай жактырышты. Азыр деле аябай мамилебиз жакшы, кайын журтум менен дагы аябай колдошот мени. Аларга да ыраазычылык билдирем. Ошо кичине биринчи неме болгон, каршы болушкан, бирок көнүп калышты да бат эле. Кыргыздар менен түрктөрдүн дагы ойлонуусунда, дүйнө таанымында кандай өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар бар экен? Негизи эки эл бир элбиз да негизи. Бир элден тараганбыз, ооба. Бирок аябай алыс мамлекеттербиз да. Анан Кыргызстан Орусия менен неметип, Советтерде калып, Түркия башка жакта калып, ошо кичине неме ойлор өзгөрүптүр негизи. Бул жакта башкача салттар кошулуп кетиптир, Түркияда башкача салттар бар, мисалы. Бирок немеде негизинен бир да негизи. Мындай жасаган нерселери, ишенген дини, дили баары эле бир да негизи. Бирок кичине эле ошо жагынан башкача болуп калыптыр да. Түшүндүрө алган жокмун бирок. Биз түшүндүкпү? Өзүм түшүндүм бирок. Мен эле түшүндүм.
Бизде салттар дагы ашыкча го. Анан тойлорубузду дагы, үйлөнүү тойлорду, мындай тойлорду дагы билесиз. Анан үйлөнүү тоюңуздар кандай болду? Сиздердин салт менен өттү же Кыргызстандыкы менен же таптакыр башкача болду? Биздики негизи кыз узатуу жасадык бияктан. Нарындан Жок, биякта эле болду, Бишкекте эле болду. Анткени Нарында деле аябай көп туугандарыбыз бар, бирок Бишкекте да көбүнчөсү. Ошондуктан Бишкекке келишип, бул жактан эле кылдык кыз узатууну. Кайын журтумду чакырып, анан биздики кыз узатуу. Ооба. Бирок менин тилекке каршы үй бүлөм келген жок. Анткени атам каза болуп калган 2017-жылы. Анан апам эле бар, апам да негизи билбейт да чет өлкөгө чыкканды, анан бир жака барганды. Анан ошо мүмкүнчүлүк болбой калып келе албай калышты. Мен өзүм мугалимдерим ээрчитип баргам. Анан биз өзүбүз тоюбузду Түркиядан кылдык. Ошо түрк салты менен, кыргыз салты менен дагы болду, түрк салты менен дагы болду да ошондо. Анан ошо салтта бир окшоштук айтсаңыз, эмнеси окшошуп кетет? Негизи эки эл тең аябай меймандос. Мисалычы, бизде деле бир конок келгенде аябай жакшы тособуз. Кыргыздар бизден дагы ашыкча тосушат экен, мисалы. Аябай эле жебесин дагы кыйнап жедиришип, анан ушундай экен. Бирок негизинен караганда салттар аябай башкача. Биздин тойлорубуз мисалы эчтеке жей албайсың, ток барыш керек. Бизде түрктөрдө тоюна. Бирок кыргыздарда аш барыш керек. Акырындан жеш керек. Анан мындай алмашып калыптыр да. Бирок окшоштуктары бар да негизи. Азыркы учурда бир студиянын блогер бол деген долбооруна катышып атасыз. Анан ал жакта кандай болуп атат? Ийгиликтер жаралып атабы кичинеден болсо да? Мен негизи аябай эле ийгилик күтүп аткам негизичи. Бирок азыр 9-тапшырма келди. Ошо 8 тапшырманын ичинде 3 финалга чыктым мен. 3 жолу, анан бирөөсүндө уттум. Бирок негизи ушундай күтпөй эле болчумун да мен. Анткени мен өзүмдү кыйын эле сезем да. Ошондой. Негизи кыйын сезгенде ушундай болуп калат да. Анан Тескерисинче. аябай 5-жумага чейин аябай утпай калып, капа болуп, жиним келип, аябай да жиним келет утпаганда менчи. Ушундаймын негизи. Ошондой. Бирок аябай эле чарчаткан мени. Мындай психологиялык жактан аябай чарчаткан. Идеяларды табыш керек. Жок, алар эчтекеси жок. Утпаганда аябай неметет экен да. Жиним келип, анан ошого чарчайт экенмин. Бирок идея тапканда, тартканда аябай жакшы эле баары. Анан биздин насаатчыбыз Актан байке аябай эле бизди колдоп, жардам берип, өзүнүн пикирин айтып, бизге жардам берип атат да. Негизи аябай пайдасы тийди бизге, баардык блогерлерге. Анткени Адин студионун, бир студионун кандай десем, кызматкерлери менен десем жаңылышпайм го. Алар менен тааныштык, мисалы, алардан кеңеш алдык. Ушундай аябай эле таасири болду да. Элге таанытышты бизди. Сиз ошондо азыркы учурда катышып атасызбы же кайсы экинчисине келгенде, экинчи финал? Азыр жок, негизи катышып атам ооба. 9 азыр бүткөнү калды. Акыркы тапшырма келди. Ошо менен бүтөт да, блогер бол. Долбоор. Ушуга чейинки жеринде утулуп калдыңыз. Ооба. 3 жумада эле финалга чыктым. Ошо 8 тапшырманын ичинен 3 жумада эле финалга чыктым. Анан бирөөсүндө эле уттум да. Ошондой. Анан азыр ошол абалдан чыктыңызбы? Дагы эле жиниңиз? Ооба, жок, уткандан кийин аябай эле жиним келбей калды. Бирок бир нерсени дагы айтайын. Ошо мен уткандан кийинки жума негизи мен өзүм өткөрөйүн, мен башка бирөөгө берейин, финалга чыксам деле башка бирөөсү чыксын менин ордума деген ой бар болчу негизи. Анан жубайым жок, сен чык, анан уталы деди да бул жума дагы. Мен мейли деп катыштык кайра. Финалга чыктым да мен. Анан добуш топтодум. Аябай эле өзүм неме тутунуп, аябай добуш топтодум элдерге жөнөтүпчү.
Anан 16 добуш менен утулдум. Анан жубайым аябай жыным келди, сен неге газды берип анан өзүң неметпеген жоксуң, катышкан жоксуң депчи элдерге жөнөткөн жок ал. Бир эле историясында чыгарды. Болду, анан эчтеке неме сураган да жок добуш. Ошо менен унутулуп калып аябай ага жыным келип. Жыныңыз келип жатпайбы анда? Бирок андан кийин 2 жумадыр да финалга чыкпай калып, ошо аябай неме финалга чыкпасам неме болуп кеткенмин анча. Капа болуп кеткенмин да. Бир жолда уттум да, ошон үчүн анын да немеси бар да. Өзүңүзгө аябай ишенип аткансыз. Ооба. Ушундай негизи утулганда деле аябай жыным келет. Ушундай. Анан ошол блогерлик жаатта дагы өзүңүз билим алайын деп атасыз. Билим алган жокмун, бирок тажрыйба топтодум десем болот. Анткени 2000 айткандай 2015 Вайн менен ошо баштагам, негизи аябай кызыгып аткам. Мен кызыгам негизи видео тартканга. Өзүмдү элге көрсөткөнгө мындай эгоисттик барбы билбейм. Бирок өзүмдү элге көрсөткөнгө аябай мындай мага жагат да. Мен таанымал болгон элдер менен сүрөткө түшсүн деген аябай жагат да. Мисалы, акча таппасам деле ушул жетет мага. Анан бирок билим алыш керек негизи. Кичине бул блогер болду дагы бизге бир нерселер кошту, салым кошту. Кандай Инстаграмды кандай жүргүзүш керек, ТикТокто эмне кылыш керек, кандай видео тартсаң рекке чыгат, кайсы сааттарда чыгарыш керек дегендейчи. Ошолор мисалы бизге аябай сабак болду. Бирок сабак ала турган ошол эле насаатчылар бар, алар менен кантип байланышып неме алабыз да, билбейм, сабак. Мындан кийин. Бирок негизи үйрөнүш керек. Эми тааныш болуп калгандан кийин. Негизи бул суроону сөздүн башында берейин дедим эле, бирок азыр аягында бергенге туура келип калды. Сиз бул жака келип окугандан кийин бул жакта иштеп калышыңызга, Кыргызстанда калышыңызга эмне себеп болду? Мен негизи чын айтканда мен Түркияга кетейин деген оюм бар болчу. Анткени өзүм Кайсериден болом мен. Кайсерини аябай жакшы көрөм, өз шаарымды. Ал жакта жашагым келет негизи. Азыр деле жашагым келет. Бирок пандемиядан мурда баргам Түркияга. Кайсерде болуп жумуш издеп, таппай, кыйналып, ошо мага Кайсери неме болуп калганда, мындай жаман түш болуп калган. 5 айдын ичинде аябай эле оор жумушта иштеп, кыйналып, кайра бул жака келген туура келип калды. Манас университетте иштеген туура келип калды. Анан сиз ошол жакта төрөлүп өскөнсүз. Ооба. Анан азыр жакшы эле, бактылуубуз, буюрса жетишип атат, буюрса айлыгыбыз деле. Анан үй бүлөбүз менен бактылуу эле жашап атабыз. Жубайым бактылуу өзүнүн өлкөсүндө. Мен деле кичине блогер болуп элге таанылып, өзүм деле Кыргызстанды аябай дагы сүйүп калдым да. Жакшы эле баары буюрса. Алгач эле жазганда дароо макул болгонуңузга сизге рахмат. Биздин YouTube каналыбыздан көргөндөн кийин чын эле жылдыз болосуз, чын эле таанымал болосуз деп ишенели. Иншалла. Мындан аркы блогерлик ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Сиздин дагы иштериңизге ийгилик. Мага сөз бергениңиздер үчүн, мени колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат, Алла разы болсун сиздерге дагы.